Россиянын бардык аймагында курьер болуп иштеген мекеништерге оптовый складтан электровелосипеддердин бардык түрү жана аларга аксессуарлар, телефон держатель, накидка, чехол, аккумуляторлор үчүн дождевик, перчатки жана башкалар, аккумуляторы, мотор, колодка, покрышка, камера Кытай менен түздөн түз иштешебиз, алып келебиз. Кого, Венбокс, Лиминг, Субарбокс, Майколон, Минжито электровелосипеддерди жана Куго электросамокаттардын бардык түрлөрүн ортомчусуз арзан баада бизден алыңыз. Биз Москвадан Россиянын бардык аймагына жеткирип беребиз. Биз менен байланышуу үчүн төмөндөгү WhatsApp жана Telegramга кайрылыңыз. Telegram ссылка описанияда. AQShdагы Трамптын мейманканасынын жанында унааны жардырган жаран аныкталды. AQShnын Лас-Вегас шаарында жакында президент болуп шайланган Дональд Трамптын отелинин жанында Tesla унаасы жардырган жаран аныкталды. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышууда. Айта кетсек, ал жардырууда айдоочу каза болуп, 7 жаран жаракат алган. Полициянын маалыматы боюнча шектүү мурда AQSh армиясында кызмат өтөгөн Колорадо Спрингс штатынан келген 37 жаштагы Мэтью Ливесберг болгон. Белгиленгендей, ал бир нече даректе жашап, унааны Туро унаа тиркемеси аркылуу ижарага алган. Үлгү кылбагыла. ОКМК башчысы эрежесиз эр уруш боюнча дагы эмне деди. Эрежесиз эр уруш мелдештерин Кыргызстанда өткөрүүнү токтотуш керек. Мындай билдирүүсүн ОКМК башчысы Камчыбек Ташиев 1-январда өз социалдык баракчасынан түз эфирге чыгып жатып билдирди. Атайын кызматтын башчысы бул мушташ ден соолукка зыян келтире тургандыгын айтып, олимпиадалык спорттун түрлөрүнө өтүү керек деген кошумчалаган. Мушташканга аракет кылган балдар көп нерсени түшүнбөй жатасыңар. 20-30 жаштагы балдар күчкө толгон учуруңар. Келечекте ойлогула, 50гө барып майып болуп калып жатасыңар. Эрежесиз эр уруш спорттун эмес, мушташтын бир түрү. Олимпиадалык спорттун түрүнө кайткыла. Биз силерге жардам беребиз. Мамлекеттин атын ушул спорттор менен чыгаргыла. Тууну көтөргүлө. Эрежесиз эр уруш мелдешин кийинки муунга үлгү кылып көрсөтпөгүлө. Башка мамлекеттер жасап жатса өздөрүнүн иши. Биз Кыргызстанга жана анын келечегине жооп берели. Бул мушташ динибизге да туура келбеген нерсе деп белгиледи Ташиев. Ага улай жалпы спорт тармагын караган мамлекеттик ишканаларга кайрылып, бул багытта иш алып баруу керектигин билдирди. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Өзбекстанда энергетикалык кризистен жабыркаганын айткан жаран камалды. 26 декабрда Ташкент шаарынын Бектемир райондук соту жергиликтүү тургун Кайрат Дустовду 15 суткага камакка алуу чечимин чыгарган. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы укук коргоочу Абдурахман Ташановго шилтеме берип жазды. Өткөн жылдын 23 декабрында Ташкенттин Бектемир районундагы май куйган бекеттердин биринде кезекте турган 47 жаштагы Кайрат Дустов кырдаалга нааразы экенин айткан видео социалдык тармактарга тараган. Ал автобус айдап үй бүлөсүн майып жакынын баккандыктан май куючу жайларга киргизилген чектөөлөр анын ишине залакасын тийгизгенин айткан. Өзбекстан кедей мамлекет эмес. Бизде жер астындагы жана үстүндөгү ресурстар жетиштүү. Эркин жашайлычы. Эмне үчүн бизде ушинтип кыйнап жатасыңар? Автоматты алып атып салсаң жакшы болот эле деген Дустов ал видеоду. Азаттыктын өзбек кызматы 26 декабрда сот Кайрат Дустовду административдик жоопкерчилик боюнча кодекстин 183 беренесинде каралган майда бейбаштык боюнча күнөөлүү деп тапканын жазды. Иштин материалдарында ал май коюучу жайдын кызматкерлери
кызматкерлери менен урушуп, коомдук тартипти бузганы белгиленген. Анын үстүнөн май коюучу жайдын кызматкери арыз жазган. Айдоочунун камакка алынышы социалдык тармактарда жаңы жыл түнү кызуу талкууга айланды. Активисттер менен социалдык тармактын колдонуучулары өзбек бийлигинин энергетика маселесин чечкендигин ордуна нааразы болгон жаранды камакка алууну туура көргөн чечимин сындап жатат. Алар Дустовдун бошотулушун талап кылып, анын үй бүлөсүнө акчалай жардам чогулта баштады. Коңшу өлкөнүн бийлиги азырынча Дустовдун иши тууралуу маалымат жана социалдык тармактардагы наразычылык акцияларына жооп бере элек. Булак Азаттык. Президент Жапаров Камбар ата биргесин курууга коңшу өлкөлөр катышаарын ырастады. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды жаңы жыл менен куттуктоосунда айтты. Ал узаган жылда өлкөдө бир катар ийгиликтер болгонун белгилеп, алардын катарына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна старт берүү, кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүнүн аягына чыгышын, ипотекалык турак жай программасынын ишке аша башташы сыяктуу долбоорлорду атады. Камбар ата биргесин курулушу Казакстан менен Өзбекстандын катышуусунда жана Дүйнөлүк банктын колдоосунда алдыга жылып жатканын билдирди. Камбар ата биргесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип куруу чечимин кабыл алган. Ага ылайык үч өлкөнүн ортосунда биргелешкен ишкана түзүлөт. Компания ГЭСти башкарат жана анын 34% Кыргызстанга таандык болот. Ал эми Казакстан менен Өзбекстанга 33% бөлүнөт. Буга чейин парламентте үлүштөрдүн пайызынан улам тынчсыздануу айтылган. ГЭСти куруу 2024-жылы башталып, биринчи агрегаты 2028 жылы ишке берилет деп пландалган. Ал курулуп бүтсө, 1860 мегаватт кубаттуулукта болуп, жылына 5,6 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Алдын ала эсеп боюнча ГЭСтин платинасынын бийиктиги 256 метрди түзүп, 5,4 миллиард кубтан ашуун көлөмдө суу чогултат. Булак Азаттык. Тажик бийлиги зомбулук тууралуу арызданган Оган качкынын депортациялады. Тажик бийлиги буга чейин социалдык тармактарда үй бүлөлүк зомбулук боюнча арызданган 24 жаштагы Тамкин Мехробиддинди Оганстанга депортациялады. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы жазды. Өткөн жылдын 19-ноябрында ал социалдык түйүндөрдө Тажикстандын президентине видео кайрылуу жарыялап, үй бүлөсү Оганстандагы талиптерден качып, Тажикстанга келгенин жана өмүрүнүн көп бөлүгүн бул өлкөдө өткөргөнүн айткан. Мехробиддин кайрылуусунда күйөөсүнүн зомбулук көргөнүн кошумчалаган. Бирок 2024-жылдын 17 декабрында тажик бийлиги Тамкин Мехробиддинди Оганстанга депортацияланганы белгилүү болгон. Мехробиддин Азодиге курган маегинде бийлик аны эжесин, энисин Багдад шаарындагы үйүнөн алып кетип, Пянш өткөрмө бекети аркылуу Оганстанга депортацияланганын билдирген. Биздин үйгө бийлик өкүлдөрү келип, алар менен дүйшөмбүгө барып, документтерибизди текшеришибиз керектигин айтышты. Кийим алмаштырууга да уруксат беришкен жок. Кечки саат 8-де бизди постко алып барышты. Эжем депортация кылбоону суранды. Анткени Оганстанда эч кимибиз жок, бирок алар бийликтин көрсөтмөлөрүн аткарып жатабыз деп гана жооп беришти. Буга чейин Азаттыктын тажик кызматы Тажикстандан башпаник сураган 60га жакын Оган жараны өлкөдөн чыгарылганын жазган. Тажикстанга бир топ жыл мурун көчүп барган Оган качкындары негизинен Дүйшөмбү шаарына жакын аймактарда жашайт. Бейрасмий маалыматтарда алардын саны өлкөдө 10 миңге жакын экени айтылат. Бунун маалыматына караганда тажик бийлиги 2022 жылы өлкөдөн кеминде 85 Оган качкынын күч менен чыгарган. Тажик өкмөтү бул тууралуу комментарий бербей келет. Булак Азаттык. Бишкектеги Дордой базарынын сатуучулары президент Садыр Жапаровго кайрылды. Бүгүн 2-январда Бишкектеги Дордой базарынын сатуучулары президент Садыр Жапаровго кайрылды. Алар электрондук коштомо кагазды жана электрондук эсеп фактураны колдонууга каршылыгын билдирип, патент системасын калтырууну талап кылышууда. Сизден суранабыз. 30 жылдан бери иштеп келе жаткан патент системасы элге жаккан. Салык кызматынын жаңы башчысы да бул тууралуу айтты. Бул майда бизнести кыйноодон башка эч нерсе алып келбейт. Тескерисинче, коррупциянын дагы бир багытын ачат. Патентти калтырып бериңиз деген чогулгандардын бири. Белгилей кетсек, буга чейин мындай акциялар байма-бай жүрүп келген.
Эртең ыйлабаңыздар. Камчыбек Ташиев жемкорлорго акыркы эскертүүсүн берди. Кармаган жемкорлор камалат, жакындары мамлекеттик кызматтан четтетилет. Мындай билдирүүсүн Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев 1-январда өз социалдык баракчасы аркылуу кайрылуусунда билдирди. Атайын кызматтын башчысы уюшкан кылмыштуу топту жок кылгандай, коррупционерлерден да мамлекет тазалана тургандыгын айтып, ар бир мамлекеттик кызматты тизмекте эскертүү берди. Бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуу топ деген жок. Ошондой эле коррупцияны жок кылганга бүт күчүбүздү жумшап жатабыз. 1-январдан баштап коррупцияга каршы күрөшүү мыйзамдары катаалданды. Билбей калыптырмын деген болбош керек. 2025-2026 жылы коррупцияны жок кылуу аракети көрүлөт. Бар эле жеңиш кыйын экенин айтып жатышат, бирок максат коюп жатабыз. Коррупция менен кармалгандарга эми кандай чара колдонулат? Түрмө мөөнөтүн алышат. Ата-энеси, бир туугандары, жакындары жана өмүрлүк жары мамлекеттик кызматтан четтетилет. Түрмөдөн чыккан соң өмүр бою эч бир мамлекеттик кызматта иштей албайт. Ачык кайрылгым келет. Коррупциялык элементтерге барбоого чакырам. Айрыкча билим берүү, саламаттык сактоо тармагындагы кызматкерлерге, хакимдер, айыл өкмөттөр, мамлекеттик сатып алуулар, айтор бардык мамлекеттик кызматкерлерге айтып коеюн. Эртең билбей калыптырмын деп ыйлабаңыздар. 2025-2026 жылдарды коррупциялык элементтер калбаш керек, деди Ташиев. Улуу Британияда 52 жылдан бери дайынсыз болуп жаткан аял табылды. Улуу Британияда 52 жылдан бери дайынсыз болуп жаткан аял аман-эсен табылды. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча британиялык Шейла Фокс 1972 жылы 16 жашында Батыш Мидленд районунун Ковентри шаарында жоголуп кеткен. Ал ата-энеси менен турган, жашап жаткан жерин өз алдынча таштап кеткендиги айтылган. Жаңы жыл алдында кайрадан полиция 16 жаштагы Шейланын сүрөтүн издөө сайтына жайгаштырып, коомчулуктан жардам сураган. Натыйжада полицияга 68 жаштагы Шейла Фокстун кайда экенин таап алгандар билдиришкен.